Кыргызстандын миграция кызматына 2017 жылдан бери 11.330 адамдан арыз келип түшкөн. 608.348.000 рубль эмгек акысын ала албай калган жарандарыбыз. Анын ичинен 222.300 миллион рубльді алууга жардам көрсөтүлгөн. Мен дагы бир жолу айтам, бул сандар бери эле жагы. Дээрлик ар бир мигрант ушул кырдаалга туш келген. Россиянын атайын кызматтары менен бул иштерди күчөтөбүз. Мына эми пенсия маселелери чечилди. Ошондуктан иш берүүлөр менен сөзсүз расмий келишимдерди түзүү менен иштөөгө чакырам. Миграциялык учет сиздердеги чоң проблема. Турак жай ээлери салык төлөөдөн качып, макулдугун бербей келет. Бул маселени бүгүн көтөрдүм. Өкмөткө тапшырма берем деп макулдугун берди Владимир Владимирович, чечип беребиз деди. Анын айынан биздикилер миграциялардан, милициялардан качып жүрүшөт. Бул багытта Казакстанда жакшы тажрыйба бар экен, уведомительный характер деп коет экен. Жаран мамлекеттик органга келген жери жана иши боюнча билдирүү гана жөнөтүп коет экен. Ошого карап каттоого коюлат. Россия менен да ЕСтин алкагында ушундай процедураны киргизүү боюнча сунуштарды киргизебиз. Кара тизме боюнча айтсам, 2021 жылдын 1-январына карата Россиянын аймагына кирүүгө 49.328 адамга тыюу салынган экен. Же болбосо кара тизмеге киргизилген. Мен билем, 2 жолу административдик тартип бузсаң ушул тизмеге киресиң. Алар кайсылар? Жол эрежесин бузуу, тамекини туура эмес жерде чегүү жана башка ушул сыяктуу ушундай болбогон шылтоолор менен мигранттарды кыйнашат. Биз Россия тарапка азыркы тартиптүү өзгөрүү боюнча сунуш киргизебиз. Мисалы 2 жол эмес, санын көбөйтүү, штрафтарды салуу сыяктуу, болбосо дароо эле кара тизмеге киргизип койбой. Бул багыттагы иштерди Кудай буйрса күчөтөбүз. Авиа каттамдарды көбөйтүү боюнча айтсам, бул боюнча дагы маселе көтөрдүм. Пандемияга байланыштуу болуп атат деп атат, бирок өкмөткө айтып тапшырма берем деп калды. Өткөн жыл оор авиа каттамдарды көбөйтүү боюнча дагы ошол азыр айтып өткөндөй маселелерди чечебиз деп убадаларын беришти Кудай буйрса. 8 февралдан туруктуу каттамдардын саны жумасына 6-га жетти. Авиа трафик менен 3 рейс, баасы 235-335 евро экен. Аэрофлот менен 3 рейс, баасы 38 миңден башталат экен. Буларга акыркы 72 сааттын ичиндеги ПЦР тест гана суралат. Ал эми жогорку квалификациялуу адистерди ишке чакыруу боюнча учурда Россия ишкерлери тараптан Кыргызстанга 16.704 вакансия сунушталыптыр. Мындан тышкары жумасына 85 чартердик рейс болуп жатат. Буларга основание суралат, ал 20 000 сом турат экен, ошондуктан билет баасы да абдан кымбат болууда экен. Уральский авиалиния 35 миңден 80 миңге чейин экен, Сибирь компаниясы 37 миңден 66 миңге чейин чыгарышты. Ал эми туруктуу рейстерди көбөйтүү жагы каралууда. Ушул иш сапарда жаңы транспорт министри да биз менен келди. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, буюрса чечилет. Мындан тышкары 30 ноябрдан тартып Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан санариптик демилгелер фондунун COVID-19 саякат долбоору аркылуу пилоттук иштер боюнча сүйлөшүүлөрдү баштадык. Бул долбоор менен Россия, Армения, Белоруссия толук иштей баштады бүгүнкү күндө. Казакстан техникалык баскычта иштеп жатат. Бул долбоор кирсе, ЕАЭС мамлекеттеринин ичинде эркин жүрүү кайрадан калууна келет буюрса. Пандемиянын маалында медициналык кызматкерлердин жана укук коргоо органдарынын коштоосунда тоскоолдуксуз өтүүчү жашыл коридор маселеси көтөрүлдү. Мисалы, Казакстан аркылуу 197 автобус, 23 спецтехника аркылуу жарандарыбыз келди.
Ошондуктан бул багыттагы маселелер да чечилиш керек. Социалдык коргоо жана медициналык кызматтарды алуу боюнча айтсам, бул маселеде аздыр көптүр иштер чечилген, бирок эмгек мигранттарынын үй бүлөлөрүнүн медициналык страховкаларды алуу маселеси ачык бойдон турат. Бирок бүгүн сөз болгондо чечип бере турганын айтышты. Бирок коронавирус маалында баштапкы деңгээлде кабыл алуу, диагностика, консультация акысыз түрдө жардам көрсөтүлдү. Ал эми дарылоо маселеси азыр Евразиянын деңгээлинде каралып жатат. Бүгүн ушу биздин мигранттарды дагы вакцинация кылуу боюнча маселе көтөрдүм. Муну дагы бул жерде жүргөндөрдү ушу вакцинациядан өткөрө турган болушту. Диаспоралар боюнча айтсам, улуу ынтымак жөнүндө сөз айткым келет. Ушул жерде мен тааныган диаспоранын коомдордун жетекчилери отурасыздар. Диаспоралардын ролу абдан чоң. Булар мамлекеттер аралык өз ара аракеттердин көпүрөсү, чет жерлерде кыргыз маданиятын бекемдөөчү механизми, курч социалдык маселелерди ыкчам чечүүчү чоң күч. Мекендештердин башына оор иш түшкөндө, кыйынчылыктарда ар тараптуу жардам бересиздер. Мекендештерибиздин дарылануусуна каза болгондо сөөгүн мекенине жөнөтүүдө каражат чогултуп жардам бергенин көрүп жүрөбүз. Мындан ары груз 200-ни мамлекетибизге жөнөтүүдө бардык чыгымын мамлекет толук мойнуна алат. Бул маселени уюштурууда энчилик менен консулдуктар иштешет. Ар бир төлөнүүчү чыгымын жерине жетип барып, толук төлөп, Кыргызстанга жөнөтүү маселеси уюштурулат. Бул боюнча мен жакында указга кол койдум. Мындан ары Кудай буйрса ошондой болот. Биз сиздерден мамлекетке акча келип атканда жакшысыздар дагы, анан кырсык болуп, ушу каза болуп калса, сөөгүн талаага таштап койгон бул адамгерчиликке да жатпайт, моралдык жактан да турат. Ушундай чечим кабыл алдым. Учурдан пайдаланып, коронавирус маалында жардам берген диаспоралардын, коомдордун өкүлдөрүнө, кайдыгер карабаган бардык мекендештериме өзгөчө алкышымды билдирем. Москвада, Новосибирскиде, Соль-Илецкиде топтолгон мекендештерибизге жатактарды, ысык тамактарды уюштуруп, медициналыкта акчалай каражаттардан да чоң жардамдарды бердиңиздер. Студенттер боюнча айтсам, бүгүнкү жолугушууга келген мени кубандырат. Жолугушууга келгениңиздер. Россияда 16 миңден ашык студент бар. Анын ичинен 7500-ü максаттуу квоталар боюнча бюджеттик негизде билим алышат. Биз бюджеттик квоталарды дагы көбөйтөбүз. Бул боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ушул жакта окуп жаткан студенттер, сиздер жаңы муун катары келечекте өлкөбүздү өнүктүрүүдө негизги күч болуп бересиздер. Мен терең ишенем ага. Сиздердин билим чоң ресурс, биз ишенген байлыгыбыз. Окууну аяктап Кыргызстанга кайтып келгенден кийин көптөгөн тармактар жана чөйрөлөрдү жандандырууга өз салымыңыздарды өлкөбүз үчүн жумшагыла деп чакырмакчымын. Азыркы учурда биз мамлекеттик кызматкерлердин кадрдык тандоосунун багытын өзгөртүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Кудай буйрса жакын араларда мен айтып жүргөн конкурстук негизде кызматка алуу процедурасы башталат. Ушуга байланыштуу келечекте терең билимдүү, өлкөбүздүн бакубаттыгы үчүн ак ниет иштеп берүүгө даярмын деген татыктуу жаш муундардын өкүлдөрү мамлекеттик кызматтарга келүү укугуна ээ болот деп ишендирип кете алабыз. Сиздерге албан ийгиликтерди жана жеке максатыңыздардын ишке ашуусун каалайм. Урматтуу бир туугандарым, сөзүмдүн аягында айтарым, алдыга коюлган максаттарга жана милдеттерге биргелешкен күч аракеттердин жардамы менен гана жетебиз. Биз элдин гүлдөнүшүнө жана Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө ыңгайлуу шарттарды түзө алабыз. Биз негизги бир шартты сактап аткарышыбыз керек. Биргелешип аракеттенүү, кетирилген кемчиликти жана каталардан сабак алуу, кечиримдүү болуу, жана ошол менен бирге тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо.
Барыңыздарга бекем ден соолук, uzun ömür, бакубаттуулук, мекенден алыстагы ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө жаркын келечек, аманчылык каалайм. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына шайланышыңыз менен Россиядагы жалпы кыргызстандык мекендештерибиздин атынан кызуу куттуктап кетүүгө уруксат этиңиз. Мамлекеттик жооптуу ишмердүүлүгүңүзгө алган ийгиликтерди, жемиштүү жетишкендиктерди каалайбыз. Элибиздин жаркын келечеги үчүн жумшап жаткан күч аракетиңизди ийгиликтердин коштоосуна, ошондой эле сиздин жетекчилигиңиздин алдында өлкөбүз өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуусуна тилектешпиз. Урматтуу мекендештер, жолугушуубуздун мындан аркы суроо жооп менен уланталы. Президентибиздин иш сапарында жолугушуулар абдан көп болгондугуна байланыштуу убакыттын аздыгын эске алып, суроо жана сунуштарыңыздарды мүмкүн болушунча кыска нуска беришиңиздерди суранабыз. Анда кийинки суроо берүүгө сөзгө Шаматова Дариха мекендешибизди чакырабыз. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, куш келиптирсиз. Сиздин эң алгач биздин Кыргыз мамлекетине президент болуп дайындалганыңыз менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетейин жана жалпы мекендештердин атынан, Москвадагы колдоочуларыңыздын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мен ишке берейин деген суроом төмөндөчү болмокчу. Өзүңүз билгендей, Москвадан буга чейин бир канча мекендештер менен жолуккансыз. Иш-чарабызды биринчи Москвадан баштаганбыз. Алдыбыз 7 жылдан сизди колдоп келсек, артыбыз буюрса дагы да катарыбыз толукталууда. Учурда Москвада кеминде 5000ден ашык өзүнүн мекенчилмин деп жүргөн мекендештерибиз бар. Анан бизде көйгөй мындай: алдыда парламенттик шайлоолорго мекенчил партиясы эч кандай катышпайт экен, бирок биз деген 7 жылдан бери бири-бирибиз менен жакшы катташып, бир туугандай болуп калгандыктан сизден мындан ары биздин мекенчил деп уюм катары калыптануубузга уруксат берүүңүздү суранабыз. Анткени буга чейин сиз бизди аяоо максатында ал убакта кырдаал баш болчу, пайдасынан зыяны көп болчу, ошол убакта уруксат бербей келгенсиз. Ошого уруксат берүүңүздү өтүнөбүз. Атын мекенчил деп коюп, биз деген саясий тармакта эмес, башка эле диаспора уюмдарындай ар кандай жардамдарды берип, бирок биздин негизги багытыбыз культурно-национальная автономия деп коет орустарда. Маданий ушундай автономия болууга уруксат